Алам аралаган акыркы окуяларды ар саатта биз сизге сунуштап турабыз. Эми кайрадан күндүн башкы темасына келсек, мамлекеттик тил мыйзамынын 30 жылдыгына карата өлкөдө ири иш-чаралардын планы бекитилип, мамлекеттик тилдин мааниси жана келечегине арналган иш-чаралар менен конференциялар өтүүдө. Жыл жыйынтыктоого чейин дагы бир топ жыйындар, сынактар уюштурулат. 16 сентябрда болсо президент мамлекеттик тил жөнүндө мыйзамдын кабыл алынганынын мааракелик жылына байланыштуу улуттук тил комиссиясынын төрагасын кабыл алып, мамлекеттик тилди өз ара пикир алмашуунун тили гана эмес, бардык тармакта кеңири пайдалануу зарылдыгын дагы белгилеген. Биз кененирээк маалымат алуу үчүн студияга Кыргыз Республикасынын президентине караштуу мамлекеттик тил боюнча улуттук комиссиянын төрагасы Назаркул Ишекеевди чакырдык. Назаркул Ишекеевич, арыбаңыз, кош келиптирсиз. Саламатсызбы? Жакшыбы? Келиңиз. Кыргыз Республикасынын мамлекеттик тил жөнүндө мыйзамынын кабыл алынышынын юбилейлик датасы 30 жылдыгы менен сизди жана жалпы жамаатыңызды куттуктайбыз. Эми алгачкы эле суроо менен жогоруда биз ушул жылдын ичинде көптөгөн ири иш-чаралар өткөнүн өзүбүз дагы байкоо салып көрүп жатабыз. Негизинен алардын орунтуу учурларына сиз токтоло кетсеңиз, кандай майрамдык иш-чаралар болду? Эң негизгиси өзүңүз жакшы билесиз, өкмөттүн токтому менен 22 иш-чара белгиленген. Бирок бул иш-чаралар биздин жылдын башында эле башталган. Биз эң башкы маселени мамлекеттик тилди окутуунун методологиясына жана технологиясына арналган бир нече илимий практикалык конференциялар өткөздүк. Ал Бишкек шаарында да өттү, Ош шаарында, башка шаарларда өттү. Мындан тышкары азыр эмес ааламдашы доорунда жашап атабыз. Быйылкы жылда өлкөнүн президенти Жээнбеков Сооронбай мырза аймактарды, чөлкөмдөрдү өнүктүрүү жана сан ариптештирүү жырлап жарады. Ошондуктан сан ариптештирүүнүн негизги каражаты жана куралы мамлекеттик тил болуп калыш керек. Ушул багытка арналган эки чоң илимий практикалык конференция өткөрдүк. Биринчиси бул Бишкек шаарындагы Разаков атындагы техникалык университеттин алкагында болду. Экинчиси Ош шаарындагы технологиялык университеттин алкагында республикалык деңгээлде абдан олуттуу жана салмактуу ойлор айтылган конференция өткөрдүк. Мындан тышкары тилди насихаттоо максатында жалпы республикалык жат жазуу өткөрдүк. Буга бүт Кыргызстан боюнча 10 миңден ашык адам катышты. Мында жыйынтыктары сиздер аркылуу, басма сөз аркылуу насихатталды. Максат элдин мамлекеттик тилге болгон, эне тилде болгон жоопкерчилигин көтөрүү, сабаттуулук маселесин күн тартибине коюу маселелер болду. Мындан тышкары бул тилдин сабаттуулугун насихаттаган эң башкы күч бул журналисттер чөйрөсү. Мына ушул маңызда КТРдин алкагында сабаттуулук боюнча чоң видеоконференция өткөрдүк. Буга журналисттер өздөрү катышты, көйгөйлөр айтылды, проблемалар белгиленди, алдыга жылуунун негиздери айтылды. Мындан тышкары өзүңүз жакшы билесиз, мына чукул аралдарда эле республикалар аралык деңгээлде айтыш өнөрүнүн сынагы болуп өттү. Буга Казакстандын төкмө акындары катышты, Кыргызстандын төкмө акындары катышты. Бул мындай өзүнүн бир жакшы эл арасында резонанс туудурду. Анткени баягы тилди насихаттоонун салттуу формаларын биз эч качан колдон чыгарбашыбыз керек экен. Ушу манасчылыкта, айтыш өнөрүндө тилдин көркү чыгып, ачарына келет экен. Мен ойлоп атабыз, эми Кудай буйрса, улуттук программанын 21-25 долбооруна даярдоого кириштик. Бул боюнча өлкөнүн президенти бизге тапшырма берди. Мына ошондо өзгөчө манастык өнөрүн, айтыш өнөрүн дагы ушул программа туруктуу берене катарына киргизип коюш керек болот. Анткени туруктуу каржылоого ээ болсо, ал такай ишке ашып турат деген тилекте туруп атабыз. Мындан тышкары жакында эле Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңеши менен бирге Жогорку Кеңештин чоң жыйындар залында жакшынакай илимий практикалык конференция өткөрдүк. Буга эл депутаттары катышты, окумуштуулар катышты, коомдук маданий ишмерлер катышты, жана жарандык уюмдун өкүлдөрү да катышып, тилдин ийгиликтерин, кемчиликтерин, проблемаларын ортого салып, бирдикчи пикирге келе алдык деген
ишеничте турам. Жакшы. Назар Кулагай, мамлекеттик тилди кеңири жайылтуу, жарандарга жеткиликтүү кылуу максатында мынакей мамлекеттик тилди өнүктүрүүнүн жана тил саясатын өркүндөтүүнүн улуттук программасы кабыл алынбады эле 2014-2020. Артка кылчайып карасак, толук 5 жыл өтүптүр бул программанын кабыл алынганына. Алда дагы аз эле убакыт калды 20-жылга чейин. Канча пайыз ушул улуттук программада жазылган аракеттер аткарылды? Бүгүнкү күндө алда дагы кандай нерселер аткарылат? Бул улуттук программанын мазмуну да маңызы да абдан концептуалдуу. Мунун өзгөчөлүгүн өзүңүз жакшы билесиз, бул Кыргызстандагы улуттардын биримдигинин ынтымагын сактоого багытталган. Экинчиден өлкөдөгү туруктуулугу сактоого негизделген. Мындан тышкары өзүңүз көрүп турасыз, бизде тилдин проблемалары албетте баары ийгилик чечилип атат деген ойдо мен такыралысмын. Проблемалар көп. Ошондуктан өкмөт бул программанын атайын индикаторун бекиткен. Акча каражатын бөлүп берген. Ошол акча каражаттарын негизинен 4 багытка бөлүнгөн да. Биринчи эң акчанын көлөмдүүлүгү билим берүү, илим министрлиги бөлгөн. Анткени өзүңүз жакшы билесиз, бул башталгыч кесиптик билим берүүдө, орто кесиптик билим берүүдө, жогорку кесиптик билим берүүдө сабактар негизинен расмий тилде жүрүп атат. Биздин тилибиз кесиптик билим берүүнүн тилине айлана албай атат. Бул жерде чоң көйгөй бар. Ошондуктан ошол багыттагы проблемаларды чечүү үчүн эмне кылыш керек биринчи иретте ошол окуу жайларындагы окуу дисциплиналарын мамлекеттик кодолош керек. Ал үчүн эмне керек? Ал үчүн эң башкысы окуу китептери керек, окуу методикалык комплекстер керек, адистер даярдаш керек. Мына ушул багытка бөлүнүп, бул багытта кыйла иштер бүткөрүлдү. Өзгөчө 14-15 жылдардан мында акча каражаттарын пайдаланууда бир аз өксүтөр болду. Анткени сатып алуулар жөнүндөгү мыйзам күн тартибине коюлуп калып, тендер маселесинде көп проблемалар болду. Бирок кийинки жылда билим берүү илим министрлиги абдан натыйжалуу иштерди чыгара алды. 200дөн ашык окуу куралдары ошо биз айткан билим берүү түзүмдөрүнө берилди. Бул Кудай буйрса ийгилик. Андан тышкары мугалимдердин кесиптик камылгасын жогорулатуу боюнча атайын лаборатория ачышты. Ал жерде жылына 100дөгөн мугалимдер кесиптик камылгасын көтөрүп чыгып атышат. Мындан тышкары экинчи чоң маселе өзүңүз билесиз, бул биздин Улуттук илимдер академиясында көптөгөн жылдар бою улуттук баалуулуктарды чагылдырган, улуттук көркөм дүйнөнү чагылдырган, эстетикалык маданиятыбызды тастыктаган көптөгөн кол жазмалар жарык көрбөй келген. Ошолордун дээрлик көбү жарык көрдү. Бул багытта Чыңгыз Айтматов атындагы Тил жана Адабият институту, анын директору академик Акматалиев абдан демилгелүү иштеп беришти. Баардык бөлүнгөн акча каражаттарын пайдаланып, белгилүү жыйынтарга жетишти. Ал боюнча биздин басма сөздөрдө, жарык көргөн китептердин жүзөчаларын дайым өткөрүп турушту. Мындан тышкары Маданият министрлиги аркылуу биздин маданий баалуулуктарыбызды таңазалоого багытталган иш-чараларды абдан ийгиликтүү ишке ашып баратат. Мындан тышкары өзүңүз билесиз, бул башталгыч кесиптик билим берүү департаментинде проблемалар абдан көп. Биздин жумушчуларыбыз өзүнүн эне тилин жакшы билиш керек, өзүнүн кесибин жакшы билиш керек. Ошондуктан бул багытта дагы аракеттер болуп, көптөгөн окуу куралдарын алар жарык көрсөтүп чыгарып, ушу бүгүнкү күндө да биз менен өнөктөш болуп жакшы иштеп атат. Бул багытта департамент директору Чолпонкулов мырза абдан мындай мекенчилик сезимин көрсөтүп, бизде абдан жол ойлор калды. Назар Кулагай, мына ушул мамлекеттик тилди өркүндөтүүнүн арбын аракетинин соңунда ошол буга чейинки бир топ жылдарга салыштырмалуу азыр мамлекеттик кызматкерлер, ошол эле жогорку окуу жайдагы мугалимдер кыргыз тилине көбүрөөк басым жасап, кыргыз тилинде көбүрөөк сүйлөгөнгө аракет жасап калышты деп айтсак болобу? Албетте, мына биз эл аралык стандартка негизделген билим берүүнүн деңгээлдик системасын, сертификаттык системасын киргиздик. Мына Кудай буйрса 21-жылдан баштап баардык орто мектепти бүтүрүүчүлөр Ф1 деңгээлине сертификат алып чыгыш керек. Артыкчылык берилет, сертификат колунда болуш керек. Эгер андай сертификат колунда жок болсо, андан ары билим жогорку окуу жайын өтүүгө тоскоолдуктар коюлуп калат. Мындан тышкары келерки жылды пландаштырып атабыз. Улуттук программада көрсөтүлгөн, бир аз кечигип калдык. Жалпы республикалык тесттердин түзүмүнө кыргыз тили адабияты негизги предмет катарында кирет. Математика катары эле. Өзбек тилинде мектепти бүтүү, тажик тилинде мектепти бүтүү, орус тилинде мектеп бүтүү, кыргыз тилинде мектеп бүтүү милдеттүү түрдө кыргыз тили адабиятынан жалпы республикалык тесттерден өтүшөт. Кудай буйрса. Ал эми мамлекеттик муниципалдык кызмат чөйрөсүндө проблемалар абдан көп. Бүгүнкү күндө биздин мониторинг боюнча иш кагаздары
4%-тан 42%-га чейин гана мамлекет тилде жүрөт. Биздин элет жактан абдан көп өтүнүчтөр келет. Жогорку борбордук аппараттардан иш кагаздары орусча келип атат. Ушуну жөнгө салыш үчүн биз жанагы эл аралык деңгээлдеги стандартты киргизгенбиз. Мына быйыл баардык мамлекеттик муниципалдык кызматкерлер А2 деңгээлде сертификат колунда болуш керек. Жыл жыйынтыгын чыгарабыз. Ал эми келерки жылы В1, ал эми 20-жылы аяктайт. В2 деңгээлинде сертификатты ар бир мамлекеттик муниципалдык кызматкер колуна алыш керек. Эгер андай сертификат жок болсо анын кызматтык абалы жөнүндө маселе каралат. Мындан тышкары 27 июнда Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин бир топ депутаттары демилге көтөрүп, Кыргыз Республикасынын мыйзам актыларына айрым өзгөртүүлөр жөнүндө мыйзам кабыл алды. Ага өлкөнүн президенти Сооронбай Жээнбеков 8 августта кол койду. Ал 10 күндөн кийин күчүнө кирди. Демек, биздин ал кайсы мыйзамдар? Биринчиси жергиликтүү өзүн өзү башкаруу жөнүндө мыйзамы, андан тышкары жергиликтүү депутаттардын статусу жөнүндө мыйзам, андан тышкары Борбор шаарынын статусу жөнүндө мыйзам, андан кийин Ош шаарынын статусу жөнүндө мыйзам. Демек, Бишкек шаарында, Бишкек биздин республикасындагы 453 айыл өкмөтүнө башчы болом деп талапкерлигин койсо, анда сөзсүз Кыргыз тест аркылуу сынактан өтүп, В2 деңгээлде сертификат колунда болсо, анын талапкерлигин жергиликтүү шайлоо бөлүмдөрү кабыл албайт. Ал эми мэри болом дегендер республика боюнча 31 шаар бар. Анын экөө борбордук маанидә, 12-си областтык маанидә, ал эми 17-си райондук маанидә. Ошого шаар баш мэри болом дегендердин баардыгы колунда В2 деңгээлде сертификат болсо, алардын дагы талапкерлигин жергиликтүү шайлоо бөлүмдөрү карабайт. Демек, бул дагы өндүрүшкө кирди. Демек, бул багытта иш өзүнүн ордунан иштиктүү жыла баштады. Демек, биз 21-жылы Кудай буйрса мамлекеттик иш кагаздардын пайыздык катышын дээрлик бойдо көтөрө алабыз. Кудай буйрса. Жакшы. Ошол эле мен коомдо байкаганым, акыркы учурда жогорку окуу жайларында мисалы магистрдык ишке болобу, докторлук ишке болобу, же болбосо кандайдыр бир жөнөкөй курстук ишке болобу, эгерде ошол эле студент же магистрант кыргыз тилинде жактай турган болсо, артыкчылык катары баягы кошумча дагы плюс 1-2 балл жогору коюлат деген дагы нерсе байкалып атат да. Илимде болсо 3-жылга кетти. Бул долбооруз абдан иштиктүү иштеп атат. Кайсы этностун өкүлүнө карабасын, кайсы илимдин тармагы болбосун, мейли гуманитардык болобу, мейли табигый болобу, аспирантурага кирип атканда сөзсүз мамлекет тилден сынак берет. Андан кийин диссертациясын бүтүп, талкууга коюп жатканда милдеттүү түрдө мамлекет тилден кандидаттык минимум тапшырат. 3 предмет тапшырат. Биринчиси өзүнүн предмети, экинчиси илимдин философиясы боюнча, методологиясы боюнча, үчүнчү мамлекет тилден кандидаттык минимум тапшырат. Ал эми жактоого чыгып атканда, кайсы тилде жазылганына карабай туруп, милдеттүү түрдө авторефераты мамлекет тилде болот, жана расмий тилде болот. Бул Кудай буйрса ишке ашып калды, 3-жылга кетти, кадимкидей өзүнүн түшүн берип атат. Бул эмнеге алып келди? Кыргызча диссертациялардын санын, анын пайыздык катышын ай сайын, күн сайын көтөрүп атат. Кудай буйрса бул багытта дагы жегер иштер чыгып атат. Мындан тышкары, бул биздин жогорку окуу жайларыбызда кыргыз группалары жок болуп атпайбы? Мисалы, юристтерим үчүн кыргызча бүтүп чыкпайт. Медиктерим үчүн кыргызча бүтүп чыкпайт. Анткени биздин республикабызда мектептердин дээрлик 14%га жетпегени гана башка тилдүү мектептер. Калганын баары кыргыз тилиндеги мектептер. Ошону бүтүп келген балдарыбыз, кыздарыбыз биринчи курска келгенде сабактарын баары орусча башталып атат. Тескерисинче кыргызчан бүтүп келген балдардын баары биринчи кайсы окуу жайына келбесин кыргыз группасын өтүп, анан ал кыргызча бүтүп чыгып, анан мамлекеттик кызматка барсам да иш кагаздарын жүргүзүүдө бизде проблема болгон эмес. Ошондуктан өткөндө жолугушууда ушул жөнүндө абдан сүйлөштүк. Жанагы гранттык орундарды бөлүп жатканда эле башында эле бөлүп бериш керек. Мына, мисалы, медицина академиясынын дарылоо бөлүмүнө 200 орун бөлүнсө, ошонун 60% кыргыз группасы үчүн бөлүнөт, 40% орус группасы үчүн бөлүнөт. Демек, биринчи курска келген балдар түстөн түз кыргыз группасына отурат. Ректор дагы аракет кыла баштайт. Кыргыз группасы ачылдыбы? Кыргызча лекторлор даярдайт, кыргызча окуу итегилерин даярдайт. Чынбы? Өзүңүз көрүп атасыз, мына өзгөчө сот процессинде бүт баардыгы орус тилдүү балдар. Анткени кыргызча окуп чыккан эмес. Эмне үчүн юридикалык илими боюнча кыргызча бүткөн адистерибиз жок? Мына ушул маселени түбүнөн ретке салыш керек экен. Ошондуктан бул маселе боюнча дагы өлкөнүн президенти бул маселени туура көрүп, тийиштүү бөлүмдөргө ошол эле жерден тапшырмаларды берди.
Жакшы. Бұйырса бұл бағытта иштер жылат. Жакшы. Назаркул ага, эми соңунда мынакей 23 сентябрда 30 жылдык белгиленип жатат. Ошол күнү майрамдык салтанат, иш-чаралар, кандай программалар менен коштулот? 23 сентябрдын программасы. Мына көчөгүнө Бишкек шаарында жакшынакай флешмобдор өткөрүлдү. Кел Кыргызстан сүрөшү деген акцияларын баштадык. Ал эми 23-күндө албетте бул иш-чара өлкөнүн президентинин катышуусунда өтүп калышы болжолдонуп жатат. Бұл Қырғыз Республикасының Тоқтоғұл Сартылғанов атындағы филармония, ұлттық филармониясында чоң коомчулуктун катышуусунда салтанаттуу жыйын болушу күтүлүүдө. Анда сизге атайын студиябызга келип маек куруп бергениңизге ыраазычылык билдиребиз. Ишиңизге ийгиликтерди каалайбыз. Силерге чоң рахмат. Ишиңиз ийгиликтүү болсун. Чоң рахмат. Урматтуу телекөрүүчүлөр, биздин студияда бүгүн Кыргыз Республикасынын мамлекеттик президентине караштуу мамлекеттик тил боюнча улуттук комиссиясынын төрагасы Ишекеев Назаркул Ишекеевич агайыбыз болду. Ала тоо 24 телеканалы иш илгери программасын улантат. Азыр эми маданий жаңылыктар менен таанышып алыңыздар.